Урматтуу көрүүчү, биздин каналдагы ар бир маалымат сиздер үчүн, ал эми видео башталардан мурда биздин каналга жазылганды унутпаңыз. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен аргументтен куш кабар рубрикасы эң актуалдуу жаңылыктар менен бөлүшмөкчүбүз. Соц тармактарды дөң эттерген Азаттыктын журналисти Али Токтокуновдун журналисттик иликтөөсү Раим Матраимовдун Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аталыштагы иликтөө коомчулукта катуу талкуу жаратты. Иликтөөдө Раим Матраимовдордун миллиондогон долларларды, кадимки куюлган алтындарды чет өлкөгө чыгарылып кеткендиги баяндалат. Ош бажысында Матраимовдун Чынара деген эжеси менен Руслан Матраимовдор Кытай менен Өзбекстанга кирип чыккан товарларды көзөмөлдөп турушаарын жергиликтүү атын атагысы келбеген ишкерлер айтып беришкен. Алардын айтымына караганда, Матраимовдорго тиешелүү товарлар арзан баада киргизилип, ал эми башка ишкерлерге бааны атайын кымбаттатышкан. Анын кесепетинен көп ишкерлер банкрот болуп, бизнестерин токтотушканын айтышат. Азаттык маалымат порталы аларга түшкөн документтер бир нече жыл аралыгында Кыргызстандан кеминде 250 миллион доллар чыгарылып кеткенин көрсөткөнүн айтышты. Бул сумманын бир бөлүгү чет өлкө жарандарынын атына которулганы белгилүү болду. Азаттык маалымат порталынын ишеничтүү булактары 2011-2017 жылдар аралыгында Ош шаарында бир нече банктар аркылуу кеминде 700 миллион доллар сыртка которулганын билдиришти. Мындай сумма кайдан табылганын Азаттык иликтеп жаткан учуру. Азаттыктын редакциясынын колуна тийген банк төмүрчөктөрү акчаларды Айеркин Саймаити аттуу уйгур улутундагы Кытайдын жараны которганын ырастады. 100 миллиондогон доллар Туркия, Британия, Бириккен Араб Эмирлиги, Германия, Орусия, Кытай баштаган 13 өлкөгө которулганы аныкталды. Ушул эле Саймаити жана анын аялы Вуфули атынан 2015-2017 жылдар аралыгында Туркиядан Кыргызстандагы Исмаил Матраимов атындагы кайрымдуулук фондуна 2 миллион 338 миң 700 доллар которулган. Аталган фондко бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раим Миллион атыккан Раимбек Матраимовдун бир тууган иниси Русланбек Матраимов ээлик кылат. Ал Саймаити жана анын жубайын тааныбай турганын айтып, алардын акча келгени тууралуу маалыматты четке кыкканын Азаттык маалымат порталы билдирди. Өкмөт башчы Абылгазиевдин кызматтан чегинүүсү парламенттин күн тартибинде турганын депутаттар айтышууда. Абылгазиевдин бир жылдан ашуун убакыт өкмөттү башкарып келе жатса да, иш алдыга жылбай келгени парламентте депутаттар байма-бай айтып келишет. Кече жакында эле парламент жыйынында Исхак Масалиев, Шыкмаматов, Иманалиев, Нурбаев, Сабиров жана башка бир топ депутаттар өкмөт башчынын кызматтан чегинүүсүн талап кылышты. Кийинки мезгилде өкмөт башчысынын туугандарынын жана досторунун тегерегинде чыккан ызычуулар коомчулукта дүрбөлөңгө салып келет. Ошондон улам депутаттар өкмөт башчысынын кызматтан чегинүүсүн кайра-кайра көтөрүп келет. Абылгазиев парламенттик комиссия кандай жыйынтык чыгарса, ошого жараша жооп берерин билдирди. Өкмөт башчысынын төбөсүнө уюлган кара туман күчөгөндөн күчөп бара жатат. Ал эми шоу жаңылыктарына кайрыла турган болсок, Жанин аттуу өзүн ырчымын деп тааныштырган айым бир кезде Айчүрөк Иманалиеванын үйүндө жашап жүргөндө көп кордук көргөнүн маалымат каражаттарына жар салган. Андан көп өтпөй Айчүрөк Иманалиева Жаниндин айткандарын жокко чыгарды. Кайрадан ага жооп кылып, Жанин андай эмес деп баса белгилөөдү. Жанин Айчүрөктүн ага кылган кордугун дагы да бир жолу тастыктап, гезиттердин биринде кеңири интервью берди. Ал Айчүрөк Иманалиевага мындан ары токтоп калбаса дагы далай бомба жардырарын билдирди. Айчүрөк Иманалиевадан азырынча жооп жок. Ушул менен биздин жаңылыктар соңуна келип жетти. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.